Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман көрөрмандар. Муз ТВ YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, ассаламу алейкум. Бүгүнкү чыгарылыш 25 декабрь 2020 жыл. Каракулжанын Тоготой деген айылында турабыз туугандар. Тоготой бул мурунку аталышы Кировка деп аталат. Ушул жерде сиздерге бир 5-6 атты тартып көргөзүп берели. Аттарды сиздер көрүңүздөр, аттар жаккан болсо ар биринин баалары айтылат. Көрөсүздөр дагы жакканын өзүңүздөргө алып алсаңыздар болот. Азыр ушундай улактын сезону болуп калды. Улактын аттары чыгат туугандар. Биринчи номерге ушул Акжал сары атты койдук достор. Бул ат боюнча мына аттын ээси үстүндө турат. Ушул ээсинен биз мүнөздөмөнү алайлы. Жоон жолпу ат экен. Улагы барбы жокпу, аны азыр сиздер менен толук түрдө көрөбүз. Ассаламу алейкум. Ден соолуктар жакшыбы? Атты биринчи номерге койдук. Эми бир мүнөздөмөсүн айтып баштап бербейсиңерби? Мүнөздөмөсү жакшы эле жыл. Ат жакшыбы өзү? Жакшы. Карабайыр. Карабайыр. Кыргыз жылкысы экен, а? Бул өзүңөр багасыңарбы же кандай? Жашынан? Өзүм багам, кулундан баштап. Кулундан баштап. Бейинин балдары. Өзүңөрдүн бейиңердин балдары. Ата теги кандай бул аттын? Ата теги Карабайыр. Карабайыр, а? Чоң аты. Чоң ат эле. Өзү деле мындай жоон жолуп экен. Жашы кандайлы? Жашы жазга 2 асы. Жазга 2 асы. Жазга 5 экен да? Мына туугандар, атты көрүңүздөр. Аттын жооштугу кандай? Жооштугу жоош. Такага турушу. Турушу турат, өзүм такалайм. Өзүң такалайсың. Эч кандай мындай кыйынчылык көргөзбөйбү? Кыйынчылыгы жок. Үйүрсү немелери бар. Үйүргө коюлган. Коюлган 2 жыл коюлган. 2 жыл коюлду. Канча бээге коюлду? 15 бээ. 15 бээге. Мына туугандар. Аттын бою 1.60-тан аз-маз жогору экен, а? 1.60-тан жогору. Бул ат сууп даярбы азыр же даяр эмеспи? Даяр боло элек. Даяр боло элек. 15 күндө бар. Азыр бастырып уже даярдап атасыңар да? Улагы гарантия. Улагы гарантия. Былтыр чабып алганбы? Текалбактара чабылды. Быйылкы жылда сенечи? Эртең улак болот экен бул жакта. Калоочулар келип эртең улак. Мында бир салып көрсө болот, а? Мына туугандар, эртең калоочулар ушул жаңы талап деген жерде торпо улак болот экен. Ушул жерден чабып туугандар аттарды көрсөңүздөр болот. Аттардын баардыгы барат ошол жака. Эми баасы канча деп атасыңар? 400 000 сом. Бир басырып койгулачы. 400 000 сом экен туугандар. 400 000 сом кеми бар дейт. Азыр бул атты буш эле экен, ошон үчүн чаппай эле коюлду туугандар. Сиздер дагы азыр чабып коюп ар түрдүү комментарийлер жазылгандан көрө туугандар, атты өзүңүздөр келип көрүп жактырып алсаңыздар болот экен. Анда бул биринчи номердеги атты сиздерге тартып көргөзүп бердик. Кийинки мынакей тизилип турган 5 атты тарталы. Биз менен чогуу туруңуздар. Энеси күлүк беле бунун? Атасынын энеси. Азыр ошо немелеринин энесинин карындаштары бар, только ошо күлүктүйт да. Күлүктүйт, да? Туугандар, баштайлы экинчи атка өтөлү. Экинчи номердеги бул Чакан атты сиздерге тартып көргөзүп берүүнү баштайбыз. Бул ат боюнча мүнөздөмөнү азыр менин жанымда аттын ээси турат. Ээсинен мүнөздөмөнү алалы. Ат боюнча бир айта кетпейсиңби? Ат жашы 2 асы. Жашы 2 асы. Жазга 2 асы. Жазга 2 асы. Азыр жаңасы экен, а? Жаңасы. Аттын сууту даярбы азыр? Аттын сууту даяр. Сууту даяр. Чапса болот. Кунандан бери чабылат. Кунандан бери. Кол бала баккансыңар буну? Кол бала. Кулундан бери, а? Кулундан бери. Мына кетиптир. Аттын жашы жазга 2 асы экен. Кол бала. Кунандан бери улакка барып кирип чыгып жүрөт. Кирип чыгып жүрөт. Аттын баасын башында эле бир айтып коелу, канча? Аттын баасын 220 000 сом дедик. 220 000 сом. Мына кетиптир. Бою 1.60га жакындаса жакындап калат. Чакан ат экен бирок. Аты теги кандай бунун? Аты Карабайыр деп биз основной көпчүлүгүн үчүн Карабайыр колдонуш. Каракулжада көп ушундай, а, негизинен. Карабайыр эми чыйракчылык болгон үчүн. Бул ат ишке коюлганбы, коюлган эмес? Жок, ишке коюлган эмес. Ишке коюлган эмес. Субай байталдарда үйүрдө жүрөт. Үйгө да коюлган экен да? Субайларда. Аттын ден соолугу жакшыбы? Аттын ден соолугу. Эч жерде айыбы жок. Жок. Иш жеринде айыбы жок. Айыбы жок, а? Бака жоош. Азыр бир чабып көрсөк кандай болот? Болот, а? Аттын бир зардасин көрөлү туугандар, сиздер менен чогуу. Бир чабып койчу. Өткөрө, Мына туугандар, атты мында азыр катуу чабып көрөлү. Катуу чабып бер,
мынакей туғандар, аттың күліктігін, аттың тоқтошу. Мындай минус жерлері барбы жоқ па? Тиштеп, теуіп, ойнерлер. Minus yerleri yok. Minus yerleri hem biz özüz qarаған üçün bilbейбиз. Билинбейт, а? Бөлөк турган коросуна кандай барса кандай болот? Мындай минип атканда Жок, миндирбей ойбой, койбойбу? жок. Андай Ойбой, жок, а? жок. Мынакей 220 000 сом деп. Бул экинчи номердеги атты койдук тугандар. Алдыда номерлери жазылган болот. Ошол номерлерге чалып байланышсаңыздар болот тугандар. Эми кийинки аттар да келип калды. Жакшы аттар алдыда турат тугандар, ошолорду тартып силерге көргөзүп берели. Анда биз менен чогуу туруңуздар. Кандай дейсиң? Бул немеге таштаганбы? Сорундарга. Не сорундарга таштаган? Ой эткилерди алып жүрөбүз. Ошондой эле сорундарга илешет, а? Бул мындай караганда тумшугу мындай нишке келген англичан аттарга да окшоп кетет экен. Англичан аттарга Окшоп кетет экен, а? Караңыздар достор. Аттын капталынан тартайын. Сорундарды ушул жашка келип алып жүргөн ат экен тугандар. Кой эчки калган эмес дейт. Кой эчкиге таштап сорундарга илешкен ат экен. Анда айтылган бадан кеми болот да. Кемип бересиңер, а? Кем болот. Кеми болот. Варианттар жокпу? Жок, вариант жок. Варианты жок. Тыйын керек үчүн кичине аттарды коюп сатайык деп. Тыйын керек үчүн, а? Улак чабабыз. Мынакей тугандар. Өзү негизи улакчын аттар экен. Сиздер дагы көрүп, бул аттарды алып калсаңыздар болот экен тугандар. Келгиле тугандар. 3-чү атты көрөлү. 3-чү ат жана башында келгенде эле ушул ат. Жакты эле караңыздар тугандар. Азыр булга маани берип атты көрүңүздөр. Бул ат негизинен торпо кулактын аты экен. Торпо кулакка чабылып жүргөн күчтүү ат экен тугандар, палбан ат. Бул тор аттын боюнун бийиктиги канча чыгат? 1.62 барат, а? Таза кыргыз жылкысы бул дагы. Таза кыргыз жылкысы. Мынакей көрүңүздөр. Торпо кулакка чабылып жүргөн, а? Улагына гарантия бересиңер. Улагына гарантия беребиз. Любой жерден чабып көрүп алса болот. Ооба. Мынакей достор, эртеге дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Жаңы талапта улак болот экен. Ошол жерге келип ушул аттарды көрүп достор, аттардын зардасын көрүп, улакка жүгүргөнүн, кирген чыкканын көрүп алсаңыздар болот. Бул аттын эми мүнөздөмөсүн айта кетели. Жашы кандай? Жашы 5 асый. 5 асый. Күчүнө кирип турган мал экен да, күчүнө кирип турган мал экен. Улак үйүрү барбы жокпу үйүрү? Үйүрүнө коюлат. Коюлат. 2 жылдан бери коюлат, кооазыкта болот ат. Кооазыкта экен да. 2 жылдан бери курукта кармалып атат экен тугандар. Мындайча айтканда кооазык. Мурун коюлуп жүргөн. 3 жыл коюлуп тур. Анда азыр бул ат келгенде бир жанынан, жакындан тартып көргөзөйүн дагы. Аттын чуркаганын дагы бир ушул жерден сынап кетели. Ээси менин жанымда, мен суроолорума жооп берип турат. Азыр атты чапсак болобу? Чапсак болот. Бир жүргүт неме кылайлы, жүгүртөлү. Аттын ылдамдыгын, аттын күлүктүгүн бир көрөлү сиздер менен чогуу. Мынакей достор, алыстан, узатасынан чабып көргөзүп атабыз. Атты көрүңүздөр. Эгерде ат жаккан болсо, азыр мен баасын айтам. Баасын канча деп атасыңар? $6.000 деп атабыз. $6.000. Мынакей тугандар. Бул жоон жолпу келген улактын аты баасы $6.000 деп коюлуп тур. Ошондо доллар менен $6.000 сом менен примерно бир 500 000 сомго барабар болуп калат экен. Атты көрүңүздөр тугандар. Атты мына көкүрөктөрүн дагы силерге бир тартып көргөзүп берейин. Аттын толук маалыматын силерге айттык, мүнөздөмөсүн мүнөздөп бердик. Мынакей тугандар. Бул аттын жооштугу кандай? Аябай жоошпу? Жаман адаттары жок, а? Жок, үстүнө жаш бала мүтөлөрүн жүрөт. Үстү толо экен. Үстү толо. Мынакей тугандар. Аттын жашы 5 асый болгондо азыр ошондо 8 жашка чыгып калыптыр. Атты жүгүртүп дагы көрдүк. Эми өзүңүздөр келип атты минип көрөсүздөр тугандар, келип калсаңыздар. Атты чабып көрүп, аттын баарыгын сынасаңыздар болот. Үстү соорулары. Бир бул жака бастырчы, бир чатка аяктарын бир көрүп коелу, а? Түз бастыра бер. Мынакей тугандар, аттын чатка аяктарын баарын тартып көргөзүп берейин. Биздин көрүүчүлөр көрүңүздөр, ушундай аттын артынан тарт дегендер, мынакей аттын артынан тартып көргөзүп берип атабыз. Анда бул 3-чү номердеги ат болду тугандар. Кийинки аттар өтөлү, кийинки аттарды тарталы, толук мүнөздөмөлөрүн айтып
тартып көргөзүп бердик. Канчалык деңгээлде чуркайт ошолорду көргөздүк. Калганы эми сиздерден. Туугандар, ушул жерден бир немени сурабай калыппыз. Бул ат боюнча мындай сорунга илешкен эмеспи? Бул ат мен 1 жыл алдын 1.07-ге таштап алгам. 1 жыл мурун, 2007-жылкы. Адан кийинчи тайпай калган эмес. Калган эмес. Былтыры Чынбайда булакта топоз алгам. Былтыры Чынбайда булакта топоз. Өзүң чапкансың да? Мынакей туугандар, аттын толук мүнөздөмөсү эми айтылып бүттү туугандар. Келгиле туугандар, 4-чү атты тарталы, 4-чү ат. Бул өзгөчө кашкасы бар. Жүрөк кашка деген туугандар. Азыр бул ат боюнча толук мүнөздөмөнү мен ээси менен суроо аркылуу алып берейин. Азыр аттын баскан басыгын биринчи иретте көрөлү туугандар сиздер менен чогуу. Андан кийин бул атты чаап көрөбүз, бул атты чаткаяктарын көрөбүз, бастырып көрөбүз дегендей. Анда эмесе баштасак. Туган, бул ат боюнча бир мүнөздөмө айтпайсыңбы? Аттын мүнөзү кандай? Така булактарга чабылып жүрөт. Теке булакка чабылат. Торпо булаккачы? Торпо булакка биз үйргөнгө чаппайбыз. Кыйналып калат, Кыйналып каласың депчи. Бирок теке булакка барат. Теке булакка чабылып жүрөт, барат топко. Топко барат. Аягда аябай күлүп. Бунун жашы кандай? Жашы 3 асы, жазга 4. 3 асы, жазга 4. Ошондо үйүрү бар экен, үйүрү гарантия. Бул деле бүгүнкү чыгар жалаң мындай кыргыз жылкылары болду, Кыргыз жылкылары караңыздар туугандар. Азыр булардын да баасы айтылат. Өзү негизи кара байыр ушундай чыдамкай келген. Улакта бир күн кечке чапсаң чарчабаган аттарды бүгүнкү чыгарышка чыгарып атабыз. Бул ат деле кол балабы? Кол бала. Жашынан баштап эле, кулунан баштап. Мынакей туугандар, аттарды көрүңүздөр. Баасын канча деп атасыңар эми? Басын $7.000 деп коюп буну. $7.000. Мынакей туугандар, $7.000 деп бааланып атат экен. Бул ушул азыркы чыккан 2 ат улакчынын аттарын силерге тартып көргөздүк туугандар. Жанагы семерке өткөн атты, жанагы ушул атты. $7.000 кеми болобу? $7.000 кем болот. Кем болот. Жакшы эле кем. Буга деле вариант жок. Вариант жок. Мынакей туугандар, келип көрсөңүздөр, аттарды жактырып өзүңүзгө алсаңыздар болот экен. Эми аттын токтоп тургун азыр. Чабаардан мурун бир көкүрөк тарабында көргөзүп коеюн. Көкүрөгү экөөнүн аралыгын караңыздар. Азыр үстүнөн дагы тартайын. Бул жака бастыргын бир. Бастыргандан кийин аттын чатка аяктарын бастыра бер. Мынакей көрүңүздөр туугандар. Азыр ошондо улакка чабылса болобу? Жок, чапканга болбойт. Чапкан болбойбу? Көргөзөбүз. Азыр кичине уже суутуп баштадыңар да буну, Суутуп баштадык эми. Улакка салып баягындай кылып кечке чапканга болбойт. Канча күндөн кийин толук даяр болот? 1 айга жакында даяр болот. Кечирээк кармалып калды эми бул жерден. Бээлердин баардыгын токтоттуңбу? Токтоттук. Чекеден канча бээге коюлду? 10-12 бээ коюлат. 12 бээге коюлат, Мынакей туугандар, бул 4-чү номердеги кара байыр кыргыздын атын силерге тартып көргөздүк. Бир чаап койчу, бир өнөрүн көрүп коелу. Болду. Мынакей достор. Аттарды көрүңүздөр. Каракулжа району Тоготой айылы аттарды келип ушул жерден бүгүнкү чыга турган 5 атты тартып көргөзүп бердик. Мынакей азыр акыркы ат калды, ошону да көрүп, эгерде бул видео жаккан болсо класс басып туугандар, бул видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот. 5-чи атты тарталы, 5-чи ат ушул өзүңүздөр көрүп турган көк ат чыкты. Азыр көк аттын өнөрүн көрөбүз дагы. Бунун породасы кандай, ошолор боюнча сурайлы туугандар. Ага, токтоп туруңуз. Мүнөздөмөсү кандай бул аттын? Мүнөзү кандай? Породасы кандай? Ошону айтып бербейсизби? Бул мүнөзү өтө жакшы. Өтө жакшы ат. Жоошат. Породасычы? Жоош. Породасы өзүнүн аттардан. Өзүнүн аттардан, кыргыздын аттары. Кыргыз эле кара байыр аттар. Бул аттын улагы барбы жокпу? Улагы бар. Улагы бар. Жакшыбы же? Улагы жакшы, аябай жакшы. Аябай жакшы. Кирип чыгышы өтө. Курч. Курч. Зардасы Аябай жакшы. азыр бир мындай чаап көрбөйлүбү? Андан кийин баасын айтыңыз. Аттын дагы толук мүнөздөмөсүн сиздер менен чогуу көрөлү туугандар. Азыр атты бир чаап көрсүн. Аттын зардасын көрөлү достор. Кандай экен өзүңүздөр комментарийга жазасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта 5 ат чыкты достор. 5 аттын кайсы бири сизге жакты? Ошону мынакей туугандар чаап көргөзүп атабыз. Кайсылар жаккан болсо комментарийге өзүңүздүн оюңузду
пикир кылып калтыра кетсеңиздер болот туугандар. Тез ат экен, тез ат. Болду ака, болду. Келе бериңиз эми, келе бериңиз. Түзүк. Эми ат келгенден кийин баасы канча болду бул? Зардалуу аттын. Сурайлы бою 1.65ке жакын ат экен. Ака, бунун баасын канча деп атасыздар? Аттың басын 400 миң атабыз. 400 миң сом деп атасыз. Буларды жакшы чаап көрүп алат. Чабып көрүп алса болот, а? Өзү негизинен канча жылдан бери багасыз бул атты? Канчадан бери багылып келатат? Почти тайынан берле багып атабыз. Тайынан келген ба? Же ушул жерде туулган ба? Ушул жерде туулган. Ушул жерде туулган. Теги кандай? Теги жакшы. Бунун атасы дагы, апасы дагы аябай жакшы аттар болгон. Күчтүү аттар болгон, а? Аттын айыбы барбы жокпу? Аттын айыбы жок, буту болуп таза. Буту бол таза. Жооштугу, такага турушу. Такага бар жогуна жоо. Бар жогуна жоош, а? Мынакей туугандар. Атты көрдүңүздөр, аттын чуркаганын. Улак эле деген болсо любой жерден алып чыгат. Улак эле тийген болсо кетет. Кетет. Жакшы. Буну өзүңүз чабасызбы же балбандар чабабы? Жок, балбандар чабат. Балбандар чабабы. Ким чапкан? Нерде Жаныш деген полгон бар, ошол чабат. Каракулжалык. Аттын мындай тиштеп, тебип, Жок, андай нерсеси жок. Жаш балага аял адам деле караса. Аял адам деле карай берет. Анан Үйүрү барбы жокпу? үйдө ham жүргөн. Үйүрдө да жүргөн. Канча жыл? 1 жыл жүргөн. 1 жыл жүргөн, а? Мынакей туугандар. Анда Курч. Өтө курч экен, а? тез кыймылдап турат да. Мындай поворотторун көргөзүп коңчу бир. Оңго солго. Мынакей туугандар, аттын жүрүшүн көрдүңүздөр, аттын зардасын көрдүңүздөр туугандар. Эми бүгүнкү чыгарылыш ушинтип Тоготойдо 5 атты тартуу менен соңуна чыгарабыз. Аттар жаккан болсо класс басып, ар бир аттын ээсинин номери аттын алдында болот туугандар, видеосунун алдында. Ошолор аркылуу чалып, байланышып, сүйлөшсөңүздөр болот туугандар. Ошентип сиздер менен Муз ТВ каналы. Менин атым Замир болду. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө туугандар.